Сиз биздин ушул ажообуз Садыр Нуркожоевич менен да чогуу отуруп чогуу абакта болдуңуздарбы, кандай? Ушул боюнча да айтып берсеңиз. Эми бул да Алла Тааламдын буйругу да. Алла Таалам ошо буйруп, ал Садыр Нуркожоевич да ушу азыркы ажообуз ушу өзүнүн денеси менен, көзү менен көрүп, ошол жактан жашоосунчу. Өзү дагы түшүнүп, аны эл да түшүнүп, чисто мындайча айтканда ошо сый урматта жүрүп, өзүнүн эмесин көргөзүп, жөнөкөйлүгүнчү. Абдан жөнөкөй да, простой мындайча айтканда жөнөкөй. Анан мен аны мактабайм, мактоо бир эле Алла Таалама татыктуу да. Жөнөкөй, анан адамгерчиликтүү да. Анан жаман жагы да бар, ак көңүл да, ак көңүл. Анан ишенчек. Бирөө бирдеме деп жамандап койсо эле ойлонуп калат. Дагы бирөө келип жамандап койсо эметип калат да. Бул жаман турбайбы депчи. Эми ал жашоонун башында ошондой сезилген, анан өтүп баягы уже бир күн, 2 күн эмес, аякта 1,5 жыл чогуу болду. Ошо өткөндөн кийин уже ал деле уже түшүнүп калды да. Өзү айткандай ал убакытта эми кандай десем, аябай патриот болчу. Биринчиден, анан экинчиден аябай мындай жөнөкөй. Анан өзү айткандай көрүп түшүнгөндөн кийин биякты кармушка кылып алган турбайбы деген сөзү эсимде да. Баягы соттор, милиция органдары, анан бияк ошо түрмөнү кайтарган система, короче. Биякты кармушка кылып ашкан турбайбы? Баягы мындайча айтканда колунда бар болсо, отурбайт экен түрмөгөчү. Колунда жок болсо, айла жок, баягы ак болсо деле, Алла Тааламдын алдында ак болсо деле караланып эле кирип кетет экен да. Чындык бул кагазда эмес да. Чындык бул адамдын өзүндө да. Ошо чындыкты айтса дагы жок деп эле баягы. Ал убакта эми билесиз да, баягы Акаевдин убагы, Бакиевдин убагы, Атамбаевдин убагы дегендей, Отунбаева, ошо Сооронбай Жээнбеков ушулар болгондо. Эми 30 жылдан бери аякта эми азыр ойлосомчу, мен эми ушул жашка чыктым да, мына азыр 46-дамын да, эним. Ойлосом мен азыр ошол убакта чындык жок экен да, бүт эле жанагы өз билгенин кылышып эле баягы результат деп коет экен да булардачы. Результат кылып айдай беришкен да. Колунда жокпу давай. Мынча жыл кайдайбы деп элечи. Азыр кандай? Эми азыр мен айта албайм анычы. Бирок мурункуга караганда жылыш бар, тартип болуп келатат, сылык, сыпа мындай ойлонуп иш кылып калышты да. Бирок дагы эле баягы тамырлар бар да, ошо тамырларды вообще эле толук бүт электе жоготуш керек да. Түбөрдү менен. Азыр бүт эле эме болуп калыптыр эним. Баягы мен көргөн жокмун, Кудай сактасын, ошондой жаманчылыкты көрбөй эле койсун. Көзүм да, денем да уже түшүндүм да мен жашоону өзүм үчүнчү. Просто элдерден угасың, баягы эле карапайымдарданчы. Через адвокат тияк бияк болуп эле анан баягы эле бар экен да. Мынча бердик анан, тигинче бердик дегендерди угуп калам. Жакшы, ошол Садыр Нуркожоевич менен канча 1,5 жыл отурдум дедиңизби? 1,5 жыл чогуу отурдук. Кайсыл жылдары ошондо? Ошондо 2017, 2016 ушундай. Аягы болсо керек, 2017 ушундай. Баягы 2016-нын баягы аягында келди да. Ошондо деле ошол жакта деле топко, спортко өзүн аябай таза алып жүрчү. Мындай аябай переживать этчү, анан аябай мындай эл менен да аябай мындай карапайымдар менен сүйлөшүп, карапайымдар да тартылып, анан түшүнүп, башында биз эми тиякта жалаң эле карапайымдар отурат да, баягы байлар, чиновниктер, балдары же өздөрү отурбайт да. Алар отуруп калса да бир аз отуруп чыгып кетишет дегендейчи. Анан аякта баягы эле карапайымдар. Ошо карапайымдын арасында аралашып жүрдү да, анан аны азырчы эми жана көрө албагандар, тиги булар баягы сүйлөп атышпайбы? Садыр Нуркожоевич мындай, анан тигиндей депчи. Андай болбойт. Мен мына өзүмдүн көзүм менен, денем менен көрдүм ал кандай киши экенин. Мен аны мактабайм.
жөнөкөй киши, жөнөкөй патриот киши ушу ошакта отурганда эле айта берчү, мен ушу элим үчүн күйөм, элим үчүн бышам. Ошол киши да мен бир чети мага да себепкер болду, могу түрткү болуп, могу мекенимди сүйүп, мен да өзүнчө бир умтулуп, мындай гайраттанып, курчуп, могу келечектечи аябай намызданып мындай эме болдум да. Ошол киши да көп мага мындай дух берип, позитив берип, мындай позитивдүү болупчу. Денени шалдыратпай спорт менен заниматься этип, ошакта футбол ойногондо да жанагы өмүрүбүздө кийбеген жанагы эмелерди кийип көрдүк ошактан. Азыр ойногондо кийип атышпайбы формалардычы, ошо Садыр Нуркожоевич кийгизип, приздерди коюп, ушинтип ойноп, ушундай бир алаксыз убакыттарды өткөзүп, анан намаз окуп, чогуу намаз окуп, чогуу эле тамактанып, чогуу эле ошакта аралап, чогуу эле басып, футбольный полени айланып, ушинтип басып, көп нерселерди мен деле көзүмдү ачканга ошол киши да мындай өзүнчө бир эме берди да, түрткү берди да магачы. Монтип кайдыгер болбош керек, монтип жүрө бербеш керек, монтип аракет кылыш керек. Элге дем берип, антиш керек, мынтиш керек деп, анан ошакта элдин баары жакшы көрүп, элдин баары сыйлап, эч мындай бир эме жок болчу. Как өзүңдүн баягы агаң байкең келет го, ошондой сезчүбүз да. Мындайча айтканда атаң келаткандай эле сезип эле, байкең келаткандай сезип эле, ушундай эле жүрчүбүз да. Ага ини болуп элечи. Анан мен аны мактабайм. Проверка чыкчу, кайныкидей режимди бузчу эмеспиз. Келчүбүз, кофе иччүбүз, сүйлөшүп отуруп, футбол ойноп, ушинтип эле жүрчүбүз. Анан мындай бир жаман жагын көргөн жок. Просто ал кишини түшүнгөн киши түшүнөт да. Түшүнгөн киши түшүнөт. Анткени мен ошо 1,5 жыл чогуу жашап, ошо бир лагердин ичиндечи, зонанын ичинде. Мен түшүндүм да ал киши кандай киши экенин. Мен чыккандан кийин да мен монтип ары карап кеткен жокмун. Мен да болушунча колуман келишинче ошол чындык үчүн, мамлекетибиздин келечеги үчүн чуркадым. Мына 30 жылдан бери баягы черно-белый деп коет орусча айтканда. Черно-белый баягы телевизорлор бар эле го, кичинекей, билесизби, эсиңиздеби? Ооба, эсимде. Сиз бала кезиңизде көрүп калсаңыз керек. Ошол телевизордон көргөн депутаттар, баягы эле министрлер дагы эле жүрчү да. Мен мына чоңойгучу ошолор дагы эле тиги трибунада жүрүшөт. Аякта бир сөздөрдү, жомокторду айтып элечи. Мен жамандабайм аларгычы. Мен алардын беттерине деле айткам да. Анан 30 жылдан бери эч нерсе болбогон эми мына аракеттер болуп атат, туурабы? Көп эле жакшы нерселер болуп атпайбы? Аэродромдор, аэропорттор салынып атат, садиктер салынып атат, мектептер салынып атат, жолдор салынып атат, пособиялар көтөрүлүп атат, возможностторду берип атат, өзү чуркап жүрөт. Ким эле ошентип аралап турабы я? Президентим деп эле мен монтип андай эмес, мына өзүңөр деле көрүп атпайсыңар кандай жөнөкөй экенинчи. Аны деле түшүнүш керек. Анан бул дагы Алла Тааланын буйругу менен болду да. Ажоч. Алла Таалам буйрду, значит болду. Аны жаман көрбөш керек. Бул жаман көргөн бул харам деп коет да шариаттачы. Аны сыйлаш керек да. Ажонуч, урматташ керек. Алланын буйругу менен болду, значит ошого сыйлап, урмат көргөзүп, бүт нерселердин баарын кылыш керек да. Колуңан келишинче. Ошол үчүн, ошол себептен мен да сизге бир жолу кайрылып, мына канча бир жолугуп жүрөбүз, жалаң эле ошо ыйман жолунда турабы. Мен да сиз деле көрүп атпайсыз мен кандай адам экенимдичи. Ошол себептен мына баардык нерсеге Алла Таалам өзү күбө да. Ушу мына алып келип, мына ушакка отургузуп, мына ушу телевидениеден сүйлөтүп, ушинтип Алла Таалам айттырып атат да мунун баарынчы. Алланын каалоосу менен. Эл да билсин, карапайым эл да билсин. Мен бирөөнөн угуп алып, бир жомок айтпай элем, мен өзүм мына денемен өткөзүп, ушунун баарын көрүп жашап. Анан мен да ошол чындыктын баарын билип, өзүм үчүн түшүнгөндөн кийин мен эмнеге ушунун баарын айта албайм да. Анткени өзүмдүн жерим бuyакчы. Кыргызстан менин өзүмдүн мамлекетим, өзүмдүн жерим, мен сүйөм да, өзүмдүн мамлекетим, жерим сүйөм. Анан кыргыз элим дагы түшүнөт меничи, мамлекетимдеги адамдар. Мен бөлүнбөйм. Кыргыз, өзбек, орус тигүү депчи. Бир мамлекетте жашагандан кийин бир элбиз, алар түшүнөт, алар кечирет да. Түшүнөт жана кечирет.